Сооротуучу Кудай. 31 декабрь. Жаңы жыл кирип келерине саналуу сааттар калды. Өтүп бара жаткан жылда кандай ийгиликтер болду? Кандай жетишкендиктер болду? Же балким жылдын башында коюп жаткан максаттарыбыз ишке ашпай кала берди? Жаңы жылга кандай максаттарды коюп жатабыз? Мындай сөз бар: эгерде сенде өзүңдүн жеке максаттарың болбосо, анда башкалар сени өздөрүнүн максаттары үчүн колдонот. Ошондуктан биздин сизге кааларыбыз: максаттарды коюңуз жана аларга жетиңиз. Белгилүү бир жан сооротуучу мындай кеңеш берет: максаттарыңыз дайыма көз алдыңызда болуусу керек. Көздөн кетсе, көңүлдөн да кетет. Дайыма көз алдыңызда болуш үчүн максаттарыңызды жазып, муздаткычтын бетине же телефонуңуздун бетине, күндөлүк дептериңиздин бетине чаптап алсаңыз болот. Мисалы, жаңы тил үйрөнөйүн деп жатсаңыз, жиптен токуганды үйрөнөм деп жатсаңыз, ушул жылы мен кыйналган адамдарга иш жүзүндө жардам көрсөткүм келет деп жатсаңыз, аларды жазып, көз алдыңызга коюп алыңыз. Келе жаткан жыл ар бириңиздер үчүн жемиштүү жыл болсун. Койгон максаттарды ишке ашырууга Кудай жардам берсин.